Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 7 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардын эң жакшы айылы болуп эсептелген Жапалактын центринен сатыла турган өтө жакшы качествода салынган сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жапалактын центринде жайгашкан, бул жерде үй ээси дагы айтып атат, өтө жакшы качествода салганмын дейт. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул жерге келиш үчүн сиздер туугандар Жапалактан Ак Тилектин круговойунан Жапалакты көздөй бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Жолдо мына жерде Жапалактын Курманжан Датка деген мектеби бар. Ошол жерден өткөнүңүздөрдө светофордон оңго бурулуп туугандар. Бул жака бир 200 метр түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта экинчи көчө жайгашкан. Ошол экинчи көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз жакын эле. Мынакей туугандар, мен айткан ушул экинчи көчөгө кирип, бул жака 150 метр түз кирип келгениңиздерде ушул көчөнүн сол тарабында сатылуучу ушул жаңы салынган үйүбүз жайгашкан. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип көрүп өзүңүздөр толук маалымат алып кетесиздер. Баасы дагы өтө жакшы баага коюлду. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бул экинчи көчө. Сатыла турган жер үйүбүз ушул. Жери болсо туугандар 8 соток, кызыл китеби бар, документтери так. Закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем деп атат. Көчөлөрдүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте. Анан столбаларына дагы прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып, сонун болуп көрүнүп калат экен. Сатыла турган жер үйдүн чек арасы ушул жерден башталат туугандар. Анан мына ушул коңшусунун пескоблок заборуна чейин болуп калат экен. Чоң ворота менен үйгө киресиздер. Кааласаңыздар бул тарапта кичинекей дагы бир эшиги бар. Эгерде мал жандык бага турган болуп калсаңыздар, ушул эшик аркылуу дагы кирип чыгып турсаңыздар болот. Анан условияларына келе турган болсок туугандар, жакшылап угуп алыңыздар. Бул жерде агын суу дагы, таза суу дагы бар. Свет бар, анан природный газ бар. Бир гана центральный канализация гана жок, бирок бул үйдүн өзүнүн местный септиги дагы бар экен. Анан жери 8 соток, жаңы салынган үй, 5 жыл болуптур. Мына ушундай көчө тараптан көрүнүшү, воротасы бар, аркасы бар туугандар. Суу түтүкчөлөрү дагы бүт бардыгы орнотулган. Негизинен көчө тараптан көрүнүшү жакшы. Так, асты стяжка, бул жагы мына ушундай брусчатка туугандар. Мына жерге дагы гүл же дагы бир башка нерсе эксеңиздер дагы болот. Кеңир экен, ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде мына ушундай навес, бул жагы арка туугандар. Бул жака бир 3-4 машина кеңири батат. Асты брусчатка экен. Так, бул жакта сырткы тапчаны, үй чочогу, малканасы, бак, сыртка жатканда септик бүт бардыгы ушул тарапта бар. Азыр кезек менен көргөзүп берем туугандар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Анан бул үй тууралуу маалымат берип баштай берейин. Жалпысынан 6 бөлмөдөн турган үй, салынганына 5 жыл болуп тур туугандар. Бул үйдүн жалпы аянты 150 квадрат метр, узун турасы болсо 18,5 га 10,5 экен. Салынганына 5 жыл болуп тур туугандар. Өтө жакшы качествода, жакшы ниетте салганбыз дейт. Азыркы учурда шартка байланыштуу гана сатка коюп тур. Мисалы, фундаменттин бийиктиги подушкасын кошуп эсептегенде 1,60 чыгат экен. Мына ушундай туугандар. Азыр кирип көргөзүп берейин, анан үйдүн арт жагына өтөбүз. Киргениңиздерде, чыкканыңыздарда мына ушундай терраса сыяктуу, ушул жерде дагы чай ичип, сүйлөшүп отурсаңыздар болот. Үйдүн алды короосу дагы мына ушундай көрүнүп калат экен. Анан айнек терезелерин дагы байкап атасыздарбы? Полдон потолокко чейин туугандар, панорамный. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде холлу өтө кеңир экен туугандар. Эгерде бир той топур өткөрүп кала турган болсоңуздар, 40 адам ушул жерде кеңир отуруп чай ичип отурса дагы болот. Ремонттору негизинен жакшы. Айнек терезелери дагы мына ушундай полдон потолокко чейин болуп калат. Жалпысынан 6 бөлмө. Бул болсо биринчи бөлмөсү детский экен. Анан сатылуучу үйдө буюмтайымдарды көрүп атасыздар. Келишим түрдө ар бир бөлмөдө айнек терезелери полдон потолокко чейин ушундай жакшы дизайнда салыптыр. Хай-тек стилиндеги эшиктер дагы коюлган. Бул болсо экинчи бөлмөсү. Күнгөй тарапта жайгашкан үй. Бул жактан көчө тарапта көрүнүп турат экен. Форточка менен ачылат экен айнектери дагы. Жакшы. Документтери так. Закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем дейт. Бул жагы болсо дагы бир бөлмөсү, окей. Потолоктору дагы жакшы жасалган.
Мынакей туугандар, жалпысынан 6 бөлмө, мына холлдагы эсептелет бөлмөгө. Себептегенде көрүп атасыздар, өтө эле чоң экен. Мынакей бул кийинки бөлмөсү. Анан туугандар, бул сатылуучу үйүбүз бышкан кирпич менен тургузулган. Крышалары жабылган, черный потолок болгон. Өтө жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Мынакей бул жакта духовкасы дагы бар. Сейсмопоиск колонналары дагы бүт бардыгы орнотулган дейт. Шартына байланыштуу гана сатыкка коюп атыптыр. Мынакей бул кухнясы дагы кеңири. Кондиционер бар, газ бар, аристон бар. Анан бул тарапта ушул чоң үйдүн өзүнүн душу дагы бар. Мынакей кеч жакында эле ремонт болуптур, полудубал кафель. Мынакей бүт бардыгы даяр. Себеп дегенде үйдүн сыртында өзүнүн септиги дагы бар. Бул жакта печкасы дагы бар. Анан кухняга туугандар, мына ушул эшик менен дагы кирип чыгып турсаңыздар болот. Отдельно өзүнүн эшиги бар экен. Мынакей ушундай экен. Мынакей туугандар, үйдүн алдына дагы чыктым. Негизи аурасы дагы өтө сонун. Анан бул тараптарда дагы көчөттөрдүн түрлөрү эгилген. Үй тууралуу колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдым. Албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Бирок дагы бир жолу айта кетейин, үй ээси айтып атат, өтө жакшы качествода салынган дейт. Сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган, бышык кирпич менен тургузулган, черный потолок болгон, бүт бардыгы жакшы сонун дейт. Анан бул тараптарында дагы суу түтүкчөлөрү орнотулган. Анан жана айтып өттүм, кухняга мына ушул эшик аркылуу дагы кирип чыгып турсаңыздар болот. Анан ал жакта запасной эшиги бар экен. Мына ушундай. Анан бул жери беседкасы, бул жерге сырткы тапчан жасап алсаңыздар болот туугандар. Крышалары жабылган. Бул жерде чоң койгон пляж бар экен. Анан бул жагы душ. Мына жерде 3 очок, газ, бүт бардыгы мына ушул жерге киргизилген туугандар. Окей. Жапалакты билесиздер туугандар. Шаарга жакын жерде жайгашкан айылдардын бири, өтө сонун, бардыгына жагат. Мектеп, бала бакча, магазин, мечит, эмне керек болсо бүт бардыгы жакын эле, пешком эле барып келе бересиздер. Мына жакта кондиционери бар. Мына жерден айттым го, эшик, ушул жерге эшик жасатып алсаңыздар, бул жактан мал жандыкты прямой алып кирип чыгып турсаңыздар болот. Мына ушундай. Мына жерде септиги, сырткы ажатканасы. Анан эң эле жакшы жери туугандар. Бул жерде үй ээси мына ушундай алып тосуп коюптур. Бул жерге кийин үй салып алсаңыздар болот, же болбосо мал сарай, малкана салып, уй, ой, жылкы багып, бука багып, кошумча бизнес кылсаңыздар дагы болот. Анан бул жерден чыксаңыздар, ал жагы үлүш жер туугандар. Пескалоктун артында дагы 1 метр место калтырылган дейт үй ээси. Мына ушундай туугандар. Жери 8 соток, көрүп атасыздарбы, өтө кеңир экен. Анан бул жакта дагы 3 чоң койгон келерси дагы бар. Суу мына жерге чыгарылган. Мал сарай жака дагы бир кран чыгарылган экен туугандар. Анан мына жерде 1 тонналык запасной мындай кудугубуз дагы бар деди. Мына ушундай. Зерикпей көргөзүп коеюн туугандар, мынакей 3 очок, самор, бүт бардыгы бар экен. Бул жагы душ, мына жагы сырткы тапчаны. Негизинен аурасы өтө сонун, көрүп атасыздарбы? Бул үй бардыгыңыздарга эле жагат. Эми баарыңыздарды кызыктырган туугандар, баасын айтайын. Баасы болсо, эгерде нак акчага ала турган болсоңуздар, $125,000 бааланды. Бирок жакшы кеми болот дейт. Анан эгерде шаарда квартираңыздар болсо, же жеңил автоунааңыздар болсо, обмен кылсаңыздар дагы болот экен, акчасын сүйлөшүп, анда бир аз кымбатыраак болуп калат экен. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Ушундай Жапалактын центринде жайгашкан ушул сонун дизайнда, качествода салынган сатылуучу үйдү колдон чыгарбаңыздар.